Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Супара онлайн радиосу, Супара каналы кайрадан түз эфирде. Бүгүн бизде түз эфирде сонун коногубуз бар. Пандемия учурунан баштап, карантин башталгандан бери бизде дагы бир кыйла эфирлер, бир канча эфирлер үзгүлтүккө учураган болчу. Азыр болсо биз түз эфирди эми кайрадан баштаган турабыз. Бүгүн бизде түз эфирде онлайн радиосунда конокто Паритет турак жай агенттигинин генералдык директору Нургүл Кайымова болмокчу. Эгерде ипотекага уялам десеңиздер, же болбосо ипотекада Москвада баса белгилеп айта кетейин. Москвада ипотекага уялам деген мекендештер болсо, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин түз эфирдин астына комментарийлер менен суроолоруңуздар болсо кайрылып койсоңуздар болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерлерине WhatsApp'тан жазып койсоңуздар болот. Ошондой эле ушул Instagram'дан бизди, YouTube каналыбыздан түз эфирде, Facebook баракчабыздан түз эфирден көрүп турган мекендештерибизге комментарий менен түз эфирдин астына суроолоруңуздар болсо, балким каалоо тилектериңиздер дагы болсо кайрылып койсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин коногубуз Нургүл айым сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даяр. Анда эмесе биз эфирди баштайбыз. Студиябызга куш келипсиз Нургүл айым. Кутман кечиңиздер менен. Кандай бүгүн маанайыңыз кандай? Биз алгач эле ушундай жакшы бир маанай менен баштап алайлы. Карантинден кийин Москвада мекендештер кандай өзгөрүүлөр барбы ушундай үй алган учурларда? Мен ойлойм, карантинден кийин көп кишилер кайра үй алабыз деген чечим мурда ойлонуп жүрсө, алсамбы, албасамбы дегендер келип атышат да. Все, эми точно албасак болбойт экен деп ишеничтүү кайра келип калышты. Кайра мурундай чечими толук болбосо, азыр көпчүлүк кишинин чечимдери толук болуп келе башташты. Жакшы. Эми мекендештерибизге, жалпы биздин мекендештерибизге ушундай маалымат катары паритет турак жай агенттиги качан түзүлгөн, анан эмне үчүн паритет деп түзүлүп калган? Эми Москвада мекендештерибизге баарына эле белгилүү Нургүл деген атыңыз калып калып эле, ушул паритет эже деген менен эле кайрылгандарды билебиз. Ошон үчүн паритет турак жай агенттиги качан түзүлгөн, кантип түзүлүп калды, эмне үчүн паритет деп коюлуп калган, ушул өзүңүздөрдүн ушул ишиңиздерди кантип баштаганыңыздарды айтып өтсөңүздөр. Паритет деп негизи паритет деген бул банковский системада алтындын өлчөмүнүн названиясы. Анан бул деген теңдикти билдирет да. Башынан эле биздин философия, биздин кардарлар менен жана биз менен иштешкен кишилер менен мамилебиз түз болсун деген мааниде паритет деп атын койгонбуз. Анан биз Россия жергесинде, Москва шаарында болгон үчүн кыргызча ат кое турган болсок, көп орус площадкаларда биз өзүбүздү тең укуктуу болбой, кичине тең таймаша албай калабыз го деп, ошондуктан орусча да, ошонча орусча атты койгонбуз да. Негизи мен өзүмдүн опытым 16 жыл болду ошол кыймылсыз мүлк сферасында иштегениме. Анан паритет агенттиги быйыл 14 жыл болот. Официалдуу түрдө иштеп жүргөнүнө быйыл 14-жыл болуп атат. Эң биринчи баштаганда ошо аренда жактан баштаганбыз. Квартира снимать эткенде жардам берип, ал мезгилде интернет момчалык жайгашкандай жайылган эмес болчу. Анан ооздон оозго, тааныштан таанышка дегендей ушинтип эле тааныш аркылуу, тууган аркылуу деп ушинтип жардам берип жүргөнбүз. Андан кийин ошо интернет булактары, Москвада жана Нур газетасы реклама болуп, көп мекендештерге маалымат ошодон жетчү. Ошентип азыркы күнү бизде бир 50дөй киши эмгектенет биздин компанияда. Бизде 3 отдел бар. Биринчиси бул аренда жагы, бул азырга чейин эле иштейбиз. Москвадан квартира снимать эткенге мекендештерге жардам беребиз. Экинчиси бул Кыргызстандан үй сатып алганга да жардам беребиз. Ош, Бишкек, Жалал Абад шаарынан салынып аткан үйлөрдөн бизден консультация алып, түзмө-түз ошо строительный компаниялардан үй сатып алса болот. Анан азыр эң эле актуалдуу болуп аткан маселе бул ипотека жагы. Москвадан квартира сатып алуу боюнча. Ушундай 3 тармакта жумуш алып баратабыз азыр. Жакшы. Мына бүгүн биз сиздин келериңизге жакын
эфирге ушул бүгүнкү биздин коногубуз ушул ипотекага үй алгың келеби деген ушу суроо менен элди тарталы деп ушундай анонс жасаганбыз да. Эми ушул ипотеканын жол жоболору, анан кайсыл мекендештер кандай учурда ипотекага үй ала алышат? Бул эми бир эле Москва жана Москва областындабы же башка региондордо дагы барбы? Булар тууралуу да кийин маалымат берип өтсөңүз. Биз азыр өзүбүз Москва жана Московская областтан үй сатып алганга жардам берип атабыз. Бул эң негизги тармак. Анан бизде Санкт-Петербургда, Тюменьде, Екатеринбургда, биздин Краснодар, Сочиде биздин өкүлчүлүктөр бар. Ошол жактагыларга мекендештерге да жардам беребиз. Негизи ипотеканы Россиянын бүт эле шаарларына алып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде банктар, сетевой банк, мисалы Сбербанк, ВТБ, алар бүт эле Россиянын шаарларында бар. Анан эми ипотека боюнча айтып кетсем, азыркы учурда мен ойлойм биздин мекендештер финансовый грамотность кичине жакшы болуп баштады да, акчабызды жакшы эсептей баштадык. Мисалы биринчи келгенде биз акча иштегенди үйрөнсөк, да, то есть как зарабатывать. Азыр ошол акчаны кантип туура колдонсок деген ойго көбүбүз өтүп калдык да. Ошондуктан Москвада расходтордун эң чоң расходу бул квартирага кеткен расход да. Мисалы үчүн орто эсеп менен бир комнат квартира 20-25 миң рубль болсо, 2 комнат квартиралар 45-50 миңдин тегерегинде да. Анан бир жылда 5,5 миллиондон көп акча төлөнүп калган болот да. Бул деген семейный бюджеттен кетип аткан акча. Ал эми ипотекага квартира сатып алган болсо, ошол эле акчаны өзүнүн үйүнө менчик, өзүнүн ээси болот. Плюстары аябай көп да. Мисалы үчүн эң биринчи эле бул, мен ойлойм, нервные клетки не восстанавливаются дейт го. Ошон үчүн мындай нервный тынчтык бул эң кымбат турат болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан өзүңдүн үйүңдө жашасаң, кошуналар эмне деп айтат, участковый кантип айтат, эмне дейт. Мисалы балдары көп, азыр көпчүлүк балдар менен жашайсыз да. Балдар мектепке баруусуна да, то есть ушундай көп кошуналардан көз каранды болбой, нерв тынч болот деген мен ойлойм, бул эң биринчи причина ошол деп ойлойм. Анан экинчиси ошол өзүңдүн квартираң болсо, мисалы биз биринчи убакытта квартира сатып арендага алганда мындай ремонту начар ушундай квартираларды берчү да. Эми азыр деле ошондой көпчүлүк. Мисалы Москванын ичинде биз средний, ниже среднего ушундай квартираларды снимать этебиз да. Анан ал үйдү акташ керек, сырдаш керек. Анан бир розетка жасасаң дагы бул деген чыгым, анан анысынан кийин бул үйдө канча турасың, канча турбайсың да. Анан бул өзүңдүн үйүң болсо, ушул нерселерди кылган уже более приятнее да. То есть бир розетка же бир лампочка койсоң дагы уже жүрөгүң менен ушинтип коесуң да. Өзүңдүн үйүңө жасап өзүңдүн үйүңө жасап көңүлүң оорубайт да. Ошондуктан мен ойлойм, биз бир жыл иштейбиз, 2 жыл иштейбиз, анан кетебиз деп биз негизи көпчүлүк Москвага андай акцент койгон эмеспиз да, жашап калабыз депчи. Азыр бирок тилекке каршы 15 жыл, 10 жылдан бери жүргөн мекендештерибиздин саны абдан көп да. Ошону ойлонуп, анан 10 жылдык квартирага кеткен акчаны эсептесек, бир эмес 2 квартиранын акчасын төлөп койгон болот атабыз да. Андан көрө өзү үй алып, ошого төлөгөн, өзүнө калып калганы жакшы. Өзүнө калганы жакшы да. Ошондуктан азыр эгерде Кыргызстанга кетем деген болсо деле, мисалы үчүн азыр көп мекендештер бар бизге башка Россиянын башка шаарларынан келип Москвадан квартира сатып алып ипотекага деле. Анан квартираны коюп туруп кайра кетип атышат да. Мисалы квартплатаны ипотека өзү жабы берет, анан 15 жылдан кийин мисалы Москвада уже недвижимость болуп калат да. Ал келечекке жана балдарына калган инвестиция болуп калат. Ошондуктан ошо плюс жактары көп да. Жакшы экен. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде Супара онлайн радиосунда, Супара каналыбызда конокто Паритет турак жай агенттигинин башкы генералдык директору Нургүл Кайымова айым бүгүн бизде конокто. Андыктан ипотека тууралуу суроолоруңуздар болсо, Москва областында ошондой эле жана өзү айтып өткөндөй Россиянын башка аймактарында, башка областтарында дагы үй алам деген мекендештер болсо, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Мен Нургүл айымдын өзүнүн номерин да кайталап өтөйүн.
8925-153-45-56 номерине жазсаңыздар, байланышка чыксаңыздар, Нургүл айым сиздерге түз өзү кене маалымат бергенге дагы даяр. Албетте түз эфирде эгер суроолоруңуздар болсо, комментарий менен ушул YouTube'дан же Facebook'tan же бизди Instagram баракчаларыбызда көрө турган мекендештерибизге кайрылып өтөйүн. Комментарий менен кайрылып койсоңуздар болот. Ошондой эле ал жака кайрыла албай калган мекендештер болсо, биздин WhatsApp номерге 8925-805-98-98 номерине жазып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздерден келген каалоо тилектерди, балким ошо суроолор болсо берсеңиздер, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин коногубузга бергенге даярбыз. Андыктан биз менен түз эфирде чогуу болуңуздар. Биз анда эфирди андан ары уланталы. Ипотекага кайрылып аткан мекендештердин арасында мисалы финансовый маселелер жаралган учур болот да, алар канча жылга чейин алышат, ипотеканы канча жылда төлөп бүтүшөт, ошондо анан балким бир маселелер чыгып калган болсо, ошол маселелерди чогуу чечкенге силерде кандай бир иш пландар түзүлгөнбү? Мен мындай түшүндүрүп кетейин. Мисалы үчүн ипотекага азыр условиялар мурункуга караганда абдан удобный. Мисалы 15 жылдан жогоруга берет ипотечный кредитти. Мисалы үй сатып алганда банк менен кардардын ортосунда ипотечный договор, кредитный договор түзүлөт. Банк акчаны берет кредитке. Ошол үйдүн ээси сатып алып аткан адам болот, то есть переоформление сразу ошол кишиге болот. 5 же 7 рабочий күндүн ичинде переоформление болот. Андан кийин квартиранын ключун сразу биздин мекендештер алат. Алар үйдүн ээси болуп калат. Ал үйдү бир гана банкка айтпай туруп сатканга укугу жок да. Мурун мисалы үчүн вообще сатканга укук жок болчу. Азыр ипотекада квартираны дагы сатканга мүмкүнчүлүк бар. Бир гана ошол банкты коюп, биз мен квартираны сатып атам деп айтып, ошол сделка ошол банктын ичинде болуш керек. Ошол сатып алып аткан кишилер банкка счетко которуш керек. Банк өзүнүн акчасын алып калат да, калганын кардарга берет. Азыр ушундай да мүмкүнчүлүк бар. Анан мисалы үчүн досрочное погашение деген бар. Мисалы айына кечээ мына 3 күн мурун пятница күнү биз сделка болду ВТБ банктан. 7 миллион 200 рубль алдык кредит. Айына төлөгөн акчасы 48 миң рубль болду да. Химкиден 3 комнат квартира сатып алышты. Мисалы 48 миң рубль бул ежемесячный платеж. Ай сайын 48 миңден төлөш керек болот. Эгерде 48 миң рубльдан ашыкча акча төлөй турган болсо, мисалы 10 миң рубль, 20 миң рубль болсо, ошол акча бунун эмнеси удобный, ошол акча деген кредиттин өзү акчанын түйүнөн минус болот да, жана 7 миллион 200дөн минус болот, процентинен эмес, корень акча алган акчадан. Бул досрочный погашенияга кирет да. Ошондо срогу дагы азаят, проценти дагы азаят. То есть ушундай ыңгайлуу маселелери бар. Анан мисалы үчүн көпчүлүктүн суроосу болушу мүмкүн, мисалы ипотеканы төлөй албай калсам кандай болот депчи. Мен айтат элем, азыр биз мисалы Москвадагы биздин мекендештер, квартира сымат этип жүргөн мекендештер акчаны, квартплатанын акчасын прям саатына күнүнө төлөйт да. Даже бир күн эрте төлөйт орустаргачы, мисалы үчүн үйдүн ээсине. Банктын акчасын жөн эле төлөшөт да. Мисалы менде еще андай ситуация боло элек, кайрыла элек. Себеби квартплата төлөп үйрөнүп калдык да, ужечи семейный бюджеттен айына 50 миң, 40 миңди чыгарып уже үйрөнүп калдык. Бул уже привычка болуп калды. Ошондо мисалы жашап аткан просто хозяинге төлөбөй банкка карточкага салып аткан болот да, ошондой айырмасы болот. Анан мен дагы айтайын дегеним, мисалы үчүн эгерде төлөй албай калсаңар деп мен күлөм, анда койка местага чыгасыңар 5 миң рубльда. Койка местага чыгып квартираңарга квартирант киргизесиңер. Ошол квартиранттардын акчасын банкка төлөй бересиңер. Жол-жобосун көрсөтүп. Жол-жобосун көрсөтүп. То есть ушундай да биздин эжекелер бар. Бизден ушинтип квартира сатып алып, анан өздөрү койка местада жашайт, себеби жалгыз да, то есть 5 миң рубльдан койка местага төлөп жашайт, бирок өзүнүн 2 комнат, 3 комнат квартирасын квартиранттарга берген да. Ошол квартиранттардын акчаны алып ипотеканы төлөй берет да. Ошон үчүн бул дагы бир инвестициянын бир түрү деп айтсам болот да. Анан кээ бир айтат, мисалы процент төлөйсүң депчи. Мен айтат элем, азыркы проценттер абдай ыңгайлуу, 8-9%тен бери ачат азыр. Анан Москвада квартира жыл сайын кымбаттайт. Өзүңүз билесиңер, Москва бул дүйнө жүзү боюнча недвижимосттун эң кымбат
шаарлардан бири да. Мисалы үчүн былтыр 7 миллиондук үйлөр быйыл 8 миллионда. Анан жыл сайын үйлөр кымбаттай берет. Мисалы 5-6-10 жылдан кийин квартираны төлөп бүткөндө переплата мисалы 4 миллион болгон болсо, үйдүн баасы ошол мезгилде ошого эле тең болуп калат да. Мисалы 7 миллионга азыр сатып алса, 10 жылдан кийин ал квартиранын баасы 12 миллион болот да. Ошондо төлөгөн проценти менен бул убакыттын аралыгы бирдей эле болуп калат да. Себеби инфляция жүрөт да. Аны эч ким отменять эте албайт. Үйлөр жылдан жылга кымбаттайт. Ошондуктан алганга бул мен ойлойм ыңгайлуу жолдордун бири деп. Жакшы. Урматтуу мекендештер, эгерде суроолор болсо ипотека боюнча үй алам деген мекендештер болсо, албетте бүгүн бизде түз эфирдин коногу Паритет турак жай агенттигинин башкы директору Нургүл Кайымова отурат. Андыктан түз эфирден суроолоруңуздарды биздин WhatsApp номерге 8925 805 98 99 номерине жазып койсоңуздар болот. Же ошондой эле Instagram баракчабыздан көрүп отурган, YouTube каналыбыздан, Facebook баракчаларыбыздан көрүп отурган, түз эфирден көрүп отурган мекендештерибизди комментарий менен түз эфирдин астына кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Албетте сиздерден келген суроолорду, каалоо тилектерди кабыл алууга даярбыз. Суроолоруңуздарды күтүп калабыз, албетте каалоо тилектерди деле күтүп калабыз. Биз андан ары эфирди уланталы дагы ушу ипотекада сиздерди мисалы 14 жыл деп атасыз да. Толук төлөп бүткөн мекендештерибиз барбы? Биз ипотека менен 3 жылдан бери иштеп баштадык. Ага чейин аренда менен иштечүбүз. Ипотека менен мисалы 1 жыл мен азыр 18 банкта аккредитованмын. 18 банктын обучениясын өтүп, сертификаттарын алып, аларга партнер болуп, ошо 1 жыл мен ошол тармакты изученияга кетирдим. Анан иштеп баштаганыбызга ипотека менен 3 жыл болду. 3 жылдан бери 6 мекендешибиз жапты. 3 жылдан бери. 3 жылда эле жапты. Бир где-то 30дай, 35дей кардар наличкага сатып алышты. Анан ипотекага сатып алган кишилер көп. Мисалы азыр айына 4-5 адам ай сайын сделка кылып атабыз да, бир айда. 4-5 кишиге ипотекага үй алып берип атабыз. Ушул эле суроо кайра эле ушул 3 комнаталуу үй деп коеюн, ушу Москвада. Жалпы мекендештерге түшүнүктүү болуш үчүн Москва эң кымбат шаарлардын катарында эмеспи? Ушул канча рубльга айланат? 3 комнаталуу. Ремонту менен канча болот же, без ремонт канча болот же, орто эсеп менен дегендей. 3 комнат квартиралар азыр Москва шаарында пропискасы. Москвада негизи мындай сөз бар да, покупаем стены деп коет да. То есть бул жерде ремонтко, мебелге көп маани берилбейт. Бул жерде үйдүн өзүнө маани берилет да. Кайсы жылы салынган үй, метрого жакынбы, жакын эмеспи, геолокациясы кандай. То есть бул жерде вот ушул нерселер мааниге ээ болот да. 3 комнат квартиралар Москвада 9 миллиондон башталат. Эгерде 9 миллиондон башталса, мисалы айына төлөгөн акчасы 75-80 миң рубль болот. Ипотекага эгер ошо 9 миллионду ала турган болсо. Анан ремонту бар, бул 9 миллиондон башталат деген, бул деген кандай десем, квадратный метри канчадан? 58ден башталат. Да, 3 комнаттар 58ден башталат. Анан ремонтуна көп деле маани берилбейт. Бирок көп үйлөр бул жерде жанагы Россияда бизге Кыргызстандагыдай айылга берип жерем тиндей мындай деген жок болгон үчүн көпчүлүк на 80% биз сатып алган квартираларды ошол мебели менен кошо, ошол кандай болсо, ошентип идиш аягы менен деле ушинтип таштап кеткен учурлар абдан көп. Эми мекендештердин арасындагы ушундай бир маселелер жаралган дагы бир маселелерге кайрылып өтөйүн. Сиздер жол жобосун айтканда жанагы кыргыз паспорту менен эле барып алат да, туурабы? Ооба. Кыргыз паспорт менен да алса болот, российский паспорт менен да алса болот. Бирок ошол кыргыз паспорт менен алганда залог же бир кандайдыр бир нерсени калтырыш керекпи же жумушунан справка керек болду. Анан эгер жумушунан справка керек болгон болсо, ал жумушунан чыгып кеткен учур болсо эмне болот? Эми кандайдыр бир
учурлар болуп калат да. Ошондойдо кандай чечесиңер? Мисалы мындай болот. Үй сатып алганда кыргыз паспорт менен дагы азыр үй сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Россиянын закону менен Кыргызстандын жарандары үй сатып алганга толук укугу бар. Кыргызстан азыр биз Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарандарына дагы алып берип атабыз. СНГ деп койсо, Украинадан келгендер көп бар. Ошолорго да сатып алганга жардам беребиз. Банкта азыр кыргыз паспорт менен бизде азыр 3-4 банк бар. Бул Росбанк, ВТБ банк, Юникредит, Транскапитал деген. То есть ушул 4 банк кыргыз паспорттарга берет. Эч кандай залог кереги жок. Ошол үйдү өздөрү обременение коюп коет да. То есть бизде Кыргызстанда госрегистр деген бар го, бул жерде дагы ошондой реестр деген бар, общий база. Ошол базага бул квартира ушул деген банктын обременениясында турат деген жазуу болот да. Ошондо ал квартираны башка бирөөгө переоформление кылайын дегенде госреестр өткөрбөйт. То есть бул уже банкка айтып туруп, анан через банк оформление кылат да. Только үйдү башка бирөөгө өткөрүп бере албайт, банкка айтпай туруп. Калган жумуштарды полный как собственник регистрацияга коет, пропискага коет да. То есть полный имеет право бар жок нерсеге. Анан кайсы жумуш боюнча дегенде ошол негизи банктарга подтверждение дохода НДФЛ 2 деген справка керек болот. Анан биздин көп мекендештер официально иштебейт, да, то есть официально доход көрсөтүлбөйт. Анан 1-2 банктар бар, справка по форме банка деген менен тапшырсак болот да, өзүнүн доходун көрсөтсөк. Анан мисалы биз көбү бул жерде Сбербанк карта колдонобуз. Ошол жерде наоборот денег деген выписка из банковской карточки деген документтерди көрсөтөбүз. То есть ай сайын ушунча акча түшүп турат деген ушундай жол менен караган банктар дагы бар. Сиз азыр айтып өттүңүз, кыргыздардан сырткары өзбек, тажик улутундагы өзбекстандык же тажикстандык жарандарга дагы ипотека берип баштадык деп атасыз. Алар менен биздикилердин эрежелери барбы же бирдей эле эрежеде алышабы? Bizde более упрощенный. Мисалы бизде кыргыздарга паспорт, регистрация, миграционка бар болсо, анан жумушунан подтверждение болсо болот да. А Өзбекстан, Тажикстан жарандыктарына сөзсүз түрдө 6 айлык патенттин төлөнгөн квитанцияларын сурайт да. Алардын текшерүүлөрү кичине татаалыраак. Мисалы кыргыздарга 10 адамдан 7 адамга одобрение келсе, башка мамлекеттин жарандарына 10 адам тапшырсак 4-5 одобрение чыгат да. То есть текшерүү катуураак. Аларда катуураак. Жакшы, бизде түз эфирде Паритет турак жай агенттигинин башкы директору Нургүл Кайымова бүгүн бизде конокто. Жанатан бери биз жарым саат болуп калды. Жарым сааттан бери сиздер менен түз эфирде Москвада, Москва областынын Россиянын аймагында жашап аткан мекендештерибиз үй алабыз деген болсо, албетте ушул темада сөз болуп жатат. Эгерде суроолоруңуздар болсо, ипотекага үй алам деген мекендештер болсо, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Мен учурдан пайдаланып ушул Нургүл Кайымованын өзүнүн WhatsApp номерин сиздерге окуп өтөйүн. +7 дейин, башка жактардан балким чалып калган мекендештер болсо, +7 925 153 45 56 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар, Нургүл Кайымова өзү сиздерге ошол ипотека тууралуу кенен маалымат бергенге даяр. Же болбосо Москвада Павелецкая метросунда жайгашкан Шлюзовая набережная 8 биринчи курулуштагы офиске барып туруп, то есть 214 офиске барсаңыздар, Нургүл Кайымованын түз өзүнүн дарегине барган болосуздар. Ипотекага үй алып, баягы айткан сөздөй, өз үйүм, өлөң төшөгүм дегендей, өзүңүздөргө үй алганга жетишиңиздер, үйлүү болуңуздар. Албетте бирөөнүн үйүндө квартплата берип жашагандан көрө өзүңүздөргө ошол эле акчаны төлөп үйлүү болуп калганыңыздар намного жанагы жеңил деген сөз да, мындай ийгиликтүү болуп калат. Ошон үчүн сиздерде ушул учурдан пайдаланып Паритет турак жай агенттигинин жардамы менен үй алганга аракет кылсаңыздар болот. Эгерде суроолор болсо, биздин ушул мына түз эфирден
Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube kanalımızdan көріп отырған мекендештерибиз комментарий менен ушул суроолорду калтырып койсоңуздар болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 8925-805-98-99 номерине WhatsApp'tan суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар, биз түз эфирден бүгүнкү коногубуз Нургүл айымга бергенге даярбыз. Андыктан биз менен түз эфирден чогуу болуңуздар, суроолоруңуздарды күтүп калабыз. Мен дагы бир ушундай бир суроо бергим келип атат. Карантин мезгили, карантинден кийинки мезгил, ушул эки мезгилдин айырмачылыгын сиздер үчүн кандай болду? Ушул тууралуу сөз кылалы анда. Карантин мындай күтүлбөгөн жерден эле карантин болуп калбады. Күткөн жокпуз да. Анан биз жумушубуз кадимки эле режимде кетип атканда, мисалы үчүн банктарда заявкаларыбыз бар болчу, тандалып калган үйлөрүбүз бар болчу, мисалы аванс таштаган үйлөрүбүз бар болчу. Анан биринчи 10 күндө кичине эмне кылышыбызды билбей кичине ушинтип калдык. Анан экинчи жума башталганда банктар жумушун токтоткон жок. Онлайн режимде заявкалар каралып атты. Карантин убагында 8 сделкага катыштык, 8 мекендешибизге үй алып бердик. Кантип катыштыңыздар? Онлайн маска кийип, банктан очередьке коюп, бир күндө мисалы 4 эле сделкага уруксат берип, мисалы үчүн бүт санитардык нормаларды сактап, только сатуучу, сатып алуучу, анан бирден өкүлү кирип атты, сатып аткандын агенти, анан сатып алып аткандын агенти болду. Ошентип эле температурабызды өлчөп, заранее запись кылып, анан ушундай бүт келип только кол койгонго эле келаттык да. Ошундай болуп туруп сделканы өткөрүп аттык. Мисалы банктар таптакыр ишин токтоткон жок. Акырын болатты, бирок акырындан болатты да. Анан карантин бүткөндө жана биздин эме топтолуп калды да. Жумуштарыбыз топтолуп калды, кишилерибиз топтолуп калды, көбүнүн анан срогу өтүп кетип атат да. То есть себеби банк одобрение бергенде 3 айга убакыт берет да, 90 күн. 90 күндүн ичинде биз уже квартира сатып алышыбыз керек да. Анан пандемия карата элдерибизде кичине эмне кылышын билбей ушундай болуп атты. Бирок кыргыздар, мен ойлоп калдым, кыйын эле калып экенбиз. Корккондор да болду, бирок 80% кардарларыбыз жок, уже алабыз деп ушундай болду. Ушинтип сделкаларга келе аттык. Анан пандемия учурунда дагы 3 кардарым наличкага квартира сатып алды. Мени таң калтырган ошол болду. Анан бир чети мекендештерибизге кубандым. То есть да, даже пандемияга карабай, себеби ушундай олку-солку болуп атканда да үйлөрдүн баз кичине бир убакытка түшүп кетти да, анан азыр кайра көтөрүлүп кетти да. Вот ошол моментте арзаныраак алып калышты. Вот ушундай учурлар болду. Көтөрүлгөндө канча процент көтөрүлдү? Азыр 10%ге көтөрүлдү. 10%ге. Демек, мындай цифра түрүндө, сан түрүндө айтып берсеңиз, 3 комнаталуу үйлөр болсо, карантин учурунда, пандемия учурунда канча болчу, азыр эми канча болуп калды? Мисалы, ошо пандемияда где-то 3 неделянын ичинде 8 миллион 200 ушундайга 3 комната алганга мүмкүнчүлүк бар болчу. 2 комнаттар мисалы үчүн 6 миллион 800, 7 миллион 200. Азыр мисалы үчүн 8 миллион 8,5 миллионда 2 комната квартиралар. Вот ушундай бир 500-600 миң рубль разница болду да. Урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо дагы да бизде түз эфир жүрүп жатат. Андыктан комментарий менен кайрылып койсоңуздар болот. Facebook баракчабыздан түз эфирди көрүп жаткан болсоңуздар, астына комментарий менен жазып койсоңуздар болот. Бизде Instagram'дан, Facebook'тан, YouTube каналыбыздан көрүп турган мекендештерди комментарий менен кайрылып коюшуңуздарды өтүнөбүз. Ошондой эле биздин WhatsApp номерге 8925-805-98-99 номерине WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, сөз түрдө бүгүнкү коногубуз Нургүл айымга бергенге биз даярбыз. Анда эмесе биздин эфир уланат. Биз мындай өзүнчө кызыктуу болуп атканда мен өзүм эле тааныштарымдан да бир эмени айта кетейин. Сиздерде ипотекага биз киче, то есть бүгүн эртең менен жанагын бербедикпи, анасты бергенде, анан мен өзүмдүн жеке баракчама жазып атышыптыр. Эже ипотекага үй бересиздер, ипотекага мен үй бербейм. Урматтуу ошо личкадан жазган мекендештерибиз, мен суроону мындай сиздин ким экениңизди айтпасам дагы сурооңузду берип өтө берейин. Мен
башка компания аркылуу үй алганга аракет кылдым эле дейт. Анан ошол нерсе ишке ашпай калды дейт. Анан үстүнө 500 миң сурады деп, ошону баягы кызмат үчүн ушунча сурады деп ушундай суроо менен караптыр да. Анан ушул нерселер тууралуу дагы баягы бул эми тонкосттер. Да. Ушул нерселер тууралуу да айтып өтсөңүз, балким ошого мекендештерибиз бере албай аткан суроолорун. Эң негизги мен айтат элем, мындай орусча айтканда нужно сначала договариваться на берегу дейт да. Баягы баштала электе баарын сүйлөшүп алыш керек да. Мисалы бизге келген кардарларды биз телефондон консультация бербейбиз. Сөзсүз түрдө офиске чакырабыз. Бул деген биринчи фильтр. Эгерде биздин ошол үй алам деген кызыккан киши офиске келгенге жарым саат, келгенге убактысы жок болсо, ал Москвадан үй издеп кыдырып жүргөнгө однозначно убактысы болбойт да. Ошондуктан биз офиске чакырабыз. Консультациябыз акысыз. Анан консультацияга келгенде биз от үйдө түшүндүрүп беребиз. Бизде услуга 50 миңден баштап жогору. Бул деген индивидуально, ар кимдин жумушу ар кандай. Бирөөсүнүн справкасы бар, бирөөсүнүн справкасы жок, бирөөсүнүн анан суммага да зависит этет. Бирөөсү 5 миллион алат, бирөөсү 8 миллион алат, бирөөсү 15 миллион алат. То есть кандай иш аракет болсо, ошон үчүн индивидуально. Анан мен айтат элем, биз ар бир акчага договор түзөбүз. То есть мисалы сиз келип бизге үй алам десеңиз, мен айтам одобрение деген сиздин документиңизди биринчи проверка кылабыз. Без проверка документ албайбыз. То есть бул деген банковский служба безопасности деп коет, СБден проверка кылдырып алабыз алдын ала. Анан бул жерден кандайдыр бир розыскада жокпу, административный нарушение жокпу, то есть ушундай бир эме айтып кетейин. Мисалы үчүн бир эже келди, ал мурун 15 жыл мурун, 18 жыл мурун келген экен да. Анан ошо ал мезгилдерде жана участковыйлар регистрация кылат деп билесиңерби? Анан ошентип бир участковыйда квартирада акча берчү экен. Анан ал бүт квартиранттардын баарына регистрация кылчу экен да. Анан ал айтат, ал участковый деген эме экен да, пенсияга чыга турган убактысы экен. Анан биз ошол эженин паспортун текшерсек, 12 жолу судимый болуптур да. Анан магазинден шампанский урдаган, анан остановкадан мындай болгон, тигиндей болгон деп дело ачылып, кайра дело жабылып, дело ачылып, кайра жабылып. Ал мен айттым да, бул 2003-2004 жылдар экен да. Мен айттым, ушундай жылдары магазиндерде ушинтип урундук менен кармалган турбайсыңарбы? Ушундай десе, мындай приличный эле эже да. Жок, андай болгон жок дейт. Анан распечаткасын көрсөтүп да, жанагы участковый баягы булардын паспортун алып эле өзүнө баягы мен ойлойм да, баягы отчетность кылыш үчүн эле дело ачып, дело жабып, то есть ошентип эмеси эме болгон да, то есть уже мезгилдерде, судебный, да, баягы биринчи келген мезгилдердечи. Мисалы ошентип историясы бузулуп калыптыр да. Анан бир мекендешисин жана бул жерде азыр Мөлбулак, анан жана микрокредитный компаниялар бар го. Алардан кредит алып төлөбөй койгондар, алар да базадан чыгат. Анан алар дагы кандай десем эме, мисалы көп айтат да, мен алган жокмун, бирөөгө алып бергенмин депчи, жана 3-4 киши булар чогуу болот го. Бирок ошондо деле ошо берки киши төлөбөй кетип калса, тиги кишинин историясы булганып калган да. Уже ал төлөбөй, ал карыз деген болуп калган. Ошондуктан эң биринчи биз адамдын өзүн текшеребиз по документации, то есть насколько чистая история. Да, если можно работать десе, аны айтабыз, мондай экен, иштесек болот. Могу справкалар керек. Же болбосо, бул причина бар экен, ошон үчүн биз иштеше албайбыз. Же причинаны чече турган болсо, анда бул причинаны чечсе болот дейсиз. Мисалы, көпчүлүк дагы метродон, автобустан жана 1000 рубльдык штрафтар бар го, ошолорго чыгып калат да. Анан көп, мисалы үчүн мырзалардын машиналары бар, штрафтар бар. То есть алардын да баары чыгып калат да. Алар дагы уже банктын көз карашы менен алар кичине мындай непорядочный кишилер болуп калат да. Ошондуктан биз биринчи адамдын өзүн ипотекага үй алуу ыктымалдуулугу азыраак болуп калат да. Анан кийин ошон үчүн биринчи аларды текшеребиз. Анан текшергенден кийин аны айтабыз. Мисалы үчүн сиздин жумушуңуз момча сом болот деп. Эгер туура келсе, анан баштайбыз. Туура келбесе, баштабайбыз. Анан ар бир алган акчага договордун негизинде печать менен, расписка менен ушунча акча бердик, ушунча акча алдык деп, вот ушундай алып иштейбиз. Мисалы, телефондон чалып туруп, азыр буга 10 миң бериш керек, же буга 5 миң бериш керек деп, андай жумуш жок. То есть бүт баары кагаз түрүндө. Да, то есть анан мисалы мен айтат элем, мисалы Москвадан квартира снимать этиш үчүн эле 150 миң акча керек да. Первый последний месяц анан агентствого төлөгөнгө да, орто эсеп менен.
эми 150 миңге квартира снимать эткенден көрө 150 миңге дагы 50 миң 100 миң кошуп туруп сатып алган это намного лучше. Ооба. Намного лучше. Анан Москвада мисалы үчүн бекер нерсе эчтеке жок. Все, что качественно, оно дорого. Анан Москвада, Кыргызстандан мисалы үчүн үй алып айтасыз го, ошол 300 миң рубль берип, 300 миң сом берип, Кыргызстандан даяр ключун алып, квартира бизге оформлен болуп, андай жагдай жок да. Ошондуктан бул жерде именно квартиранын ключун колуна карматып атат. Документально, официально силерге оформлен болуп атат да. То есть ошондуктан бул жерде более ишеничтүү деп айтсам болот да. Жакшы. Мына урматтуу мекендештер, ипотекага үй алуу тууралуу, үй ала турган мекендештерибизге кенен маалыматты бүгүнкү биздин коногубуз Паритет турак жай агенттигинин башкы директору, генеральный директор десем болот орусча айтканда, Нургүл Кайымова бүгүн бизде конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо дагы да күтүп калабыз. Бизде Инстаграмдан келген суроолорубуз бар экен. Инстаграмдан түз эфирден көрүп турган мекендештерибиз жазып атыптыр. Кабылбеков ассаламу алейкум дейт. Жазгүл Нурдинова, саламатсызбы? Сиздер аркылуу Оштон үй алса болобу деген суроо бар экен. Ушуга жооп берсеңиз. Биз курулуш компаниялары менен иштешебиз. Бир 10дон ашык курулуш компаниялар бар. Кыргызстандан, Ош, Бишкек, Жалал-Абадтан. Ал бар жок эле курулуш компанияларынын условиясы почти бирдей эле. Первоначальный взнос 10-20-30%ке чейин биринчи төлөйт, 5% 2 жылга 3 жылга бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бул даяр үйлөр эмес, булар салынып аткан үйлөр. То есть азыркы учурда стройка жүрүп аткан үйлөр, кийинки жылы, андан кийинки жылы бериле турган үйлөр. Мына урматтуу, бизди Инстаграмдан көрүп турган мекендештерибиз суроолоруна жооп алып атат. Жазгүл Нурдинова деген сурооңузга канааттандырарлык жооп бердик окшойт. Айткулова Жазгүл дейт. Первоначальный сумма канча? Экинчи суроосу Бишкектен алса болобу? Үчүнчү номериңизди кайталап коюңуз. Албетте, үч суроого тең. Ушу бир адамдын суроосу экен. Жазгүлгө жооп берип койсоңуз. Анан номериңизди албетте өзүңүз жооп айтып койсоңуз болот. Негизи Россияда без первоначальный взнос деп бир дагы банк решение чыгарбайт. То есть решение чыгарганда 10-20-30% первоначальный взносту сатып алып аткан адам төлөш керек, калганын банк төлөп берет деген условия менен одобрение чыгат. Анан биз, мисалы мен айтып атпаймынбы, 18 банкта аккредитованныймын мен өзүм. Биз ошол мекендешибиздин келген документине карата, историясына карата, кайсы банкка тапшырсак болот деп ошону сүйлөшүп, карап, изилдеп, анализ жүргүзүп, анан банктарга тапшырабыз. Көбүнчө бизде 10-20% первый взнос менен чыгат. Анан бул нерсени биз первый взносу бар болгондорго бар деп алып беребиз, первый взносу жокторго дагы мисалы үйдүн ээси менен сүйлөшүп, первый взностун биз буга бердик деп расписка аркылуу жаздырып, ушундай бир жолдор бар. Эгер туура келип калса, вот ошондой кылып туруп алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Так, первоначальный айттыңыз, Бишкектен айттыңыз. Бишкектен да ушу салынып аткан үйлөр, Кыргызстандан только салынып аткан үйлөр бар. Так, эми үчүнчү суроосу, номериңизди кайталап коюңуз, өзүңүз номериңизди кайталап атсаңыз, анан мен суроолор бар экен, дагы улантайын. Биздин телефон номери +7 925 153 45 56. WhatsApp номерге жазсаңыздар болот, же байланышка чыксаңыздар болот. Офиске консультацияга келсеңиздер болот. Консультациябыз акысыз. Мен ойлойм, эң биринчи үй алып атканда, же үй эмес, даже кийим алып атканда биринчи кийип көрөсүң да, кийип көрөсүң кандай деп. Ошондуктан мен ойлойм, үй алам деген эң биринчи ой пайда болуш керек да, идея бар болуш керек. Ошого ички дүйнөң менен биринчи макул болуп решение чыгарыш керек. Үй алганым туура болот экен деп. Анан экинчи кадам бул ошол үйдү алганга кандай жолдор барды изилдеш керек да. Бул жерден барып сураш керек, интернеттен караш керек, дагы бул жерге барыш керек. Анан телефондон эле отуруп, мен үй сатып алат элем дегенде эч ким бизге үйдү по телефону бербейт да. Ошондуктан мен айтат элем, убакыт чыгарып, пландаштырып, офиске келип, консультацияга келип, аны үчүн деле аракет болуш керек. Ошого дагы эң биринчи мындай аракет болуш керек да. Анан чындыгында да мен көбүнө эле айтам, телефондон эле консультация берип коюңуз деп мен айтам, телефондон үй сатып бере албайм дейм. Келсеңер бетмен бет отуруп сүйлөшөбүз, кандай жол жобосун айтабыз депчи. Мына Айткулова Жазгүл бизде Инстаграм баракчабыздан көрүп турган мекендештерибиз суроолоруна жоопту канааттандырарлык алып атат деп ойлойбуз. Андан ары улантайлы.
Кожомбердиева 93-33 бу биз үй алалы дедик эле деген ушундай комментарийди каралыптыр. Албетте жакшы суроо. Буга өзүңүз Кожомбердиевага өзүңүз Инстаграмдан бул жака кайрылып өтсөңүз болот. Ошол мен айтат элем, үй алайлы дедик элек депчи, мен кээде мындай суроолор абдан көп жазылат да мага дагычы, анан кээде жетишпейм жазганга, в основном монтип жазат да биздин мекендештер. Кандайсыз деген да жок кээдечи, мындай салам алейкум же саламатсызбы деген жок. Жөн эле ушунча жазып коюшат. Үй алайлы дедик эле депчи. Жакшы деп коем мен дагычы. Самый главный тохот деп жерин жазыш. Анан мен дагы жакшы деп мен да ушинтип коем. Кээде ошол ойдон калып калат, анан кийин мындай жолугуп каласыз да. Анан айтат да, же жазсам жооп бербедиңиз дейт да. Анан кана жазчы көрөйүнчү деп монтип ачып карасаң ошенткен болот. Мен мына жакшы деп жооп берип турмун го десем, жок, нормальный жооп бербепсиз го дейт да. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи мына мен жана айткандай чечим чыгаш керек. То есть жөнөкөй эле баракты алып туруп, үй алгандын 10 плюсу жана 10 минусу деп туруп, мисалы жолдошуңар болсо же жубайыңар болсо да, то есть отуруп биринчи семейный советте чечим чыгаш керек. Үй бүлөлүк. Үй бүлөлүк. Анан кийин ооба бизге керек экен десе, анан келип, анан аракет кылып, анан убакыт кетириш керек да. Анан ошол эле маселеде ручка менен кагазды алып эле үй алган канчалык керектигин деп жазып баштаганда эле ошол суроого жооп чыгат да. Ошондуктан эгер ошондойдон ооба болду алыш керек экен деген чечим болсо, анда консультацияга келиш керек. Так, дарегиңизди дагы жолу кайталап өтүп коюңуз. Биздин офис метро Павелецкая да. Метродон 3 минут, 5 минуттук жолдо. Шлюзовая набережная 8 строение 1 214-офистебиз. Биздин убак саатыбыз саат 10дон кечки 8ге чейин без выходной иштейбиз. Себеби негизи выходной күндөрү киши көп келет. Баягы выходной алып туруп, анан суббота, воскресенье атайын келишет. Бизде YouTube каналыбызда түз эфирде көрүп отурасыз да, мына 42 минуттан бери түз эфирдегенбиз. Бойка Питбуль дейт. Канча процент менен берилет ипотекага? Мисалы, бир квартира ипотека канча процент болот деген ушундай суроону кайрылыптыр. Былтыр, мисалы үчүн, былтыр процентная ставка российский паспортко 9-10% болчу, кыргыз паспортко 12-14% болчу былтыр. Быйылкы жылы кыргыз паспорт менен орус паспорттун процентный ставкасы бирдей. То есть 8-9, кечеги 2 жума, жок 10 күн болуп калды. Эң арзан процентный ставкабыз кыргыз паспортко чыккан, бул 8-4 менен чыкты. 1% годовой. Ошо алган суммадан, ошо мисалы үчүн 8-4 же 8-9%ке көбөйтсөңүздөр, ошо канча жыл төлөсөңөр ошончо переплата болот да. Бизден ошо YouTube каналыбыздан түз эфирден көрүп отурган мекендешибиз суроосуна туура жооп алды деп ойлойбуз, Анда эмесе бул жакта менде WhatsApp'тан дагы келген суроолор бар. Суроолор көп, аябай сизге бүгүн көп. WhatsApp'тан бизге мен да буюрса Москвадан үй алайын деген оюм бар эле. Суроо башында канча төлөп комиссиясына ай сайын канча рубльдан төлөнөт, кеңири токтоло кетсеңиз деп 3980 деген акыркы номер ушундай бир мекендешибиз кайрылыптыр. Комиссия боюнча жана айтып өттүм, комиссия индивидуально 50 000 рубльдан башталат. Бул деген силердин документиңерге жараша, алган суммага жараша, официально иштейсиңерби, официально иштебейсиңерби, официально канча жылдан бери иштейсиңер, кредитный картадан же болбосо дебетовая картада акча обороту канча болуп турат. То есть ошодон зависит этет. Россияда үйүңөр барбы, машине барбы, жер барбы, то есть мүлк башка да, то есть ушулар барбы, ушуларга дагы взаимосвязан. Индивидуально. Биздин комиссия вообще индивидуально. Анан дагы айына канча, мисалы 6 миллион алган болсоңор, айына где-то 45 000 рубльдан, 42-45 000 рубльдан плюс-минус төлөнөт да. Мисалы канча комнатаныкын айтып атасыз? 2 комната. 2 комната. Мисалы үчүн айтып атам, ошо кече пятница күнү сделка кылып келдик. Ошодон 7 миллион 200 алдык банктан. 7 миллион 200ке ай сайын 48 000 рубльдан 16 жыл төлөй турган болду да. Бирок анын дагы эртелек төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. То есть 48 000 төлөп, еще үстүнөн 10 000 5 000 20 000 ушундай кылып туруп эмелден эртерээк төлөп кутулганга жолдор бар да, мүмкүнчүлүк бар.
Жакшы, мына бизде 3980 деген бизден WhatsApp'tan жазган мекендешибизге да кайрыла кетейин. Эгерде үй ала турган жакшы тилегиңиз, ниетиңиз болсо, албетте мен түз эфирден ушул дарегини айтып өтөйүн. Ушул Парижде турак жай агенттигинин дареги кайсы жакта жайгашкан? Павелецкая метросунда жакын жерде ошол Шлюзовая набережная 8-дом 1-чи курулушка келип туруп 214-офиске көтөрүлсөңүз, албетте паритет турак жай агенттигинин офисине келген болосуз. Же болсо мен бүгүнкү коногубуз Нургүл Айымдын өзүнүн WhatsApp номерин кайталап өтөйүн. 8925 +7 менен айтканда. +7 925 153 45 56 номерине байланышка чыксаңыз болот, же жазсаңыздар болот. Нургүл Айымдын өзүнө түз байланышка чыккан болосуз. Анда эмесе бизде суроолор көп, мен окуп өтөрөйүн. Айгерим Оролбаева дейт, Facebook баракчабыздан жазыптыр. Первоначальный взнос канча дейт. Анан экинчи суроону деле окуп өтөрөйүн да. Сабира дейт, гражданство дают дейт. Ушул эки суроону деле бир жооп берип өтсөңүз, анан мен WhatsApp'та кайрылып. Первоначальный взнос жана мен айтып өткөндөй банктын условиясы менен 10-20-30% первоначальный взнос бериш керек. Анан первоначальный взнос жок болсо, ага дагы жолдору бар. Үйдүн ээси менен сүйлөшүп туруп, расписка аркылуу первоначальный взнос берди деп туруп алганга мүмкүнчүлүк бар. Анан гражданство боюнча мен айтып кетет элем, көбү айтат, үй сатып алгандан кийин бизге гражданство береби депчи. Үй сатып алгандан кийин эң чоң плюсу кыргыз паспортко. Мисалы мен да ошондой өзүм үйгө ПМЖ турганмын, постоянное место жительства деп загранпаспортко печать коюп берет. Ошондо миграционка менен эле ошол печать менен жүрө бересиңер, регистрация кылбайсыңар да. То есть анын срогу жок. То есть пока печать бар болгондо жүрө берет. Бул үйү бар, ошон үчүн гражданство бериш керек деген бул туура эмес. Потому что это не основание. А жерде мисалы Россиянын законунда жок. Эгер үй сатып алган болсо, гражданство берет деген закон жок. То есть жеңилдиктер болот, да? То есть гражданствого документ тапшырганда ушундай үйү бар, постоянное место жительствосы бар деп плюстары бар да. Бирок основание эмес бул гражданство алганда. Так, мына урматтуу бизди Facebook'тан көрүп отурган мекендештерибиз Айгерим Оролбаева, ошондой эле Сабира деген Facebook колдонуучу мекендештерибиз, суроолоруңузга толук канааттандырарлык жооп алдыңыздар деп ойлойбуз. Эгерде дагы да суроолоруңуздар пайда болсо, мен дагы да бүгүнкү коногубуздун өзүнүн WhatsApp номерин кайталап өтөйүн. +7 925 153 45 56 номерин сактап койсоңуздар, албетте үйлүү болгубуз келген мекендештерибизге сөзсүз түрдө керек дейт деп ойлойм. Анда эмесе мен бул жерде дагы WhatsApp'тан келген суроо бар экен, ошону берип өтөйүн. Саламатсыздарбы? Ипотека боюнча только Москваданбы же башка региондордон да алса болобу дейт. Буга биз башында кенен маалымат бергендейм. Түз эфирден кийин алдыңкы кирген мекендештерибиз болор экен, ошон үчүн буга кайра толук жооп бересиз деп ойлойм. 6881 деген номерлүү аягы ушундай мекендешибиз. Биз азыр эң негизги иштеген регион бул Москва жана Московская областтан үй алып бергенге жардам беребиз. Анан ошондой эле Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Сочиде биздин өкүлчүлүктөр бар. Жалпы эмгек жамаатыңыздар канча? Мисалы ушун азыр 52 кишибиз. Ушунун баарына кантип жетишесиздер? Азыр ошо мен жана айткандай эле ошо 3 отделге бөлүнгөнбүз. Отдел аренда өзүнчө, отдел продажи өзүнчө. Ошентип бөлүп, ушинтип иштейбиз. 3 менеджерибиз бар. Ошентип. Жакшы. Мына урматтуу 6881 номерин аягындагы мекендешибиз, WhatsApp'тан жазган мекендешибиз, сурооңузга толук канааттандырарлык жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Эгерде дагы да сурооңуз болсо, биз түз эфирден сырткары дагы бере турган суроолор бардыр. Балким үй алам деген болуп калышыңыз мүмкүн. Мен түз эфирден бул жактан кайрылып өтөйүн. 8925 153 45 56 номерине WhatsApp'тан жазсаңыз, Нургүл Айымдын өзүнө түз байланышка чыккан болосуз. Албетте ар бир мекендешибиздин үйлүү болушуна биз дагы Супара каналынын жамааты тилектешпиз. Анда эмесе мен андан ары суроолорду улантайын. Так, Чынарбек дейт, аялым экөөбүз ипотекага үй алганбыз 1 жыл мурун. Азыр ажырашып кеттик. Алган үйдү кайра тапшырып, акчабызды кайтара алабызбы деген ушундай суроо менен кайрылыптыр. Чынарбек деген Instagram баракчабыздан.
Чынарбек мырза, мен мынтип айтат элем, ал үй алып атканда, мисалы үчүн ким үйдүн ээси болгон, кээ бирде официальный брак барбы жокпу деген суроо сөзсүз түрдө берилет. Ошондо эгерде жалгыз киши алган болсо, да, то есть брак көрсөтүлбөй алынган болсо, анда ал үйдү ошо сатууга коюп туруп, жана мен айткандай эле, сатууга, продажага коесуңар, үйдү сатып, акчасын ошол кайсы банктан ипотека алсаңар, ошол банктан счет ачып, мисалы сиз үйдү сатып аткан болсоңуз, мисалы айтайлы ВТБ банкта 1 жыл төлөдүңүз, андан кийин төлөй албай калдыңыз да. Мен ошол үйдү сатып алам, бирок акчаны сиздин колуңузга бербейм да. Силер банктан счет ачасыңар, ошол счетко салам мен. Банк өзүнүн акчасын алып калат, как досрочный погашение кылып туруп. Анан ашкан акчасын силерге чыгарып берет да. Ушундай кылып туруп алса болот. Анан эгерде аялыңар, экөөңөр в браке болгон болсо, анда бул сот аркылуу чечилет. Эгер силер официально ажырашкан болсоңуздар, анда экиге бөлүнөт. То есть бул уже закон, гражданский кодекс менен законго байланыштуу болот да уже. Анан силер ажырашсаңар, мейле экиге бөлүп акчаңарды алып кеткиле деп эч ким андай бербейт. Бүт баары закон процесс менен кетиш керек. Бүт баары закон түрүндө кетиш керек. Мисалы үчүн мен айтам да, мисалы жакында эле ушундай бир окуя болду бизде офистен. Бизге договорго келгенде мен мекендештерди айтам да, үйдү баштаганда бул деген мисалы мен үчүн бир жумада бир адамга сделкага катышып үй алып бергенге бул мага мындай көнүмүш адат да. А башка бирөөлөргө бул деген өмүрүндө бир жолу боло турган сделка болушу мүмкүн да. Же ошол эң биринчи сделкасы болушу мүмкүн. Мен айтам, бир нерсени бир эле кылып алсак, кыргыздар кийин үйрөнүп алабыз да, биз уже экинчи, үчүнчү квартираны алганга уже опытный болуп калабыз уже. Анан ошондуктан мен айтам да, терең ойлонуп, жакшылап чечим чыгарып, анан биздин кыргыздар мындай да жүрүп турулан, 10 күн өткөндөн кийин мен мындай болуп калды эле, анан мынтип эле дейт да. Анан мен келгенде сразу кол жазмадан тил кат жаздырып алам. Мен Паланчаев паланча үй алгандан чечимден баш тартпайм депчи. Себеби биз мекендештер менен иштеген ошондой опыт болуп атат да, мисалы үчүнчү. Анан ушинтип келиштир, одобрение уже чыкты. Биз ушинтип аялым экөөбүз ажырашып атабыз. Анан мен айттым, мен причем эми. Да. Депчи, анан акыры ошо аялын алып бердик, анан айттым, андай аялың менен деле уже бир тууган эле болуп калмаш керек, канча жыл жашадың, балдарыңар бар, ошолорго жардам берип алып берип коер эми депчи. Иш кылса ушундай да ар кандай ситуациялар болот. Мына урматтуу Instagram колдонуучубуз, бизди көрүп отурган Чынарбек, ошо сиздин сурооңузга канааттандырарлык жооп бердик деп ойлойбуз. Албетте сиз кайсы компания менен, договор менен ипотекага үй алгансыз, аны албетте жалпы маалыматты бүгүнкү коногубуз Нургүлай берди. Эми калганын сиз сот процесси менен же башка процесстер менен чече алат экенсиздер. Чечсе болот. Да. Чечсе болот. Аны даже квартираны киргизип койсо деле бул үйдө турат да, бул эмне эле мындай акча болуп бирөө чөнтөгүнөн салып кеткен жок, үй турат да. Даже квартираны киргизип койсо деле акча чыгат да. Дагы да ошо Instagram баракчабыздан бизге келген суроолор бар экен, мен окуп өтөйүн. Данагүл деген Instagram колдонуучубуз жазаптыр. Москвадан үй алганмын, бирок ПМЖ басылган эмес. Ар 3 ай сайын регистрация кылам, өзүмдү өзүм. Не дейт? Жолдору барбы ПМЖ бастырганга же суралганга деген суроо менен. ПМЖ бастырыш үчүн силер ФМСке барышыңыздар керек. ФМСке барып алардын арыз жазасыздар. Мен ушундай ушул үйүм бар, ошон үчүн ушул үйгө постоянно место жительствага турганга деп. Анан ФМС уруксат берип туруп, ал печатьты ФМС басып берет. ФМС аркылуу. Ошол райондогу, ошол кайсы райондо болсо. Данагүл, сурооңузга жооп алдыңыз деп ойлойбуз. Албетте. Абдрайым уулу дейт, айына канча адамга алганга жардам берип жатасыздар маалымат иретинде деп ушундай суроо менен айтыптыр. Азыр мисалы үчүн карантинден кийин көп эле киши болду, жумасына 3-төн 4төн сделка кылаттык, себеби дегенде жана 2 ай 3 айда да кичине эме топтолуп калды да. Азыр бир жумада 1-2 сделкабыз бар. Бир жумада ошо 1-2 мекендешибиз үй алып атат. Биз анда эфирди жыйынтыктаганга аракет кылабыз, себеби 1 саатка жакындап калды. Бизди Facebook'tan, Instagram баракчабыздан, Супара каналы деп ошо YouTube каналыбыздан көрүп отурган, түз эфирден көрүп отурган мекендештерибизге айтып өтөйүн. Каналга жазылыңыздар бизге дагы. Албетте ошол суроолорду биз түз эфирден атайын конокторубузду чакырып, адистерди чакырып сиздерге маалымат иретинде жеткирип турганга аракет кылабыз. Андыктан ошо Супара каналынын
кандай маалыматы чыккан болсо дагы суроолоруңуздарды кайрылып койсоңуздар, балким дагы да мындан кийин дагы иштешкенде ипотека болобу же арендага үй алам дейсиздерби, паритет турак жай агенттигинин башкы директору Нургүл Кайымова менен биз дагы иштешкенге даярбыз. Албетте суроолоруңуздарды биз мындан кийин дагы бергенге аракет кылабыз. Себеби жеткирип сизге түз эфирден, бул түз эфирде кийин көрүшөт да, балким азыр жетишпегендерчи. Ошон үчүн биз кийинки суроолорду сиздин өзүңүздүн дарегиңизге жибергенге аракет кылабыз. Анда эмесе мен андан ары улантайын. Алдыдагы жакынкы иш пландарыңыздар кандай? Жакынкы иш пландарыңыздар, анан эфирди жыйынтыктайлы. Жакынкы иш пландардын бири бул азыр сайт, чоң сайт, 1,5 жылдан бери ошо сайттын аркасынан жүрөм, иштеп. Бул деген ошо единая площадка приложениясы менен, мисалы дүйнөнүн ар бурчунда жүргөндөр Кыргызстандан үй сатып алганга, участок сатканга региондор менен, мындайча айтканда, доска объявлений только недвижимость боюнча. Азыр ошол сайт менен жумуш кылып жатабыз. Анан мен ойлойм, азыр бизде мисалы үчүн отдел продажда азыр жалаң Москва жергесиндеги жергиликтүү тургундары, орустар, юристтер ушундайлар иштейт. Азыр менин максатым ошо кыргыздардан ушундай адис чыгаруу. Азыр банктардан окутууларды өтүп атабыз. Биз именно биздин кыргыз мекендештер кыздарды атайын даярдап, ошол үй издеп, ошол документтерге, ошол юридикалык жактарына, ошол именно орустар эмес, ошо кыргыздар биздин мекендештер иштегенге жол болсун деп азыр ошо менен дагы элекпиз. Жакшы, бул жерде мекендештериңиздин арасында түшүнүп түшүнбөй эле балким суроолорду жазып аткандар, эми башымды айлантпа, мошенниковго жазыптыр. Бул иш оңой эмес экенин белгилеп өтөбүз. Анан албетте ишенбеген адамдар бар, эгер иштешкен адамдар болсо албетте өзүңүздөр билесиздер. Бул Канат мырзага да рахмат айтып кетем, себеби убакыт кетирип, ушул мени угуп, бизди көрүп, анан жазып, это вообще буга чоң күч керек да. Мисалы, ошо бизди көрүп бизге жазганга дагы вообще терең ыраазычылык билдирем да, бул деген внимание да. Ошондуктан чоң рахмат. Нурай Калназарова деген Facebook колдонуучубуз түз эфирдин астына комментарий менен жазып атат. Москвадагы офисиңердин дареги кандай дейт. Ушул өзүңүз толук маалыматты бериңиз, баягы жарнама иретинде, анан биз эфирди жыйынтыктайлы. Москва шаарында биздин офистин дареги метро Павелецкая, Шлюзовая набережная 8, строение 1, офис 214. Так, номериңиз дагы. Биздин телефон номер +7 925 153 45 56. Так, мына урматтуу мекендештер, Бакыт Кушум Абдымиталиев кызы дейт. Арендага дагы алып беребиз дейсиздерби дейт да. Мен буга арендага квартира снимать эткенге да жардам беребиз. Арендага дагы ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Бул арендага Москва областыбы же Только Москва. Арендага только Москвадан иштейбиз. Бул боюнча да кыска маалыматты берип өтүңүз да, Бакыт Кушумга балким аябай маанилүү болот. Арендага мисалы Москвадан квартира снимать эткенге да жардам беребиз. Арендада бизде азыр 12 жумушчу иштейт. Москвадан ушу 1 комнат, 2 комнат, 3 комнат квартира снимать этем десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Азыр айтып кетмекчимин, бул пандемияга карата квартиралар абдан арзандаган. Билбейм, эртеге студенттер келип эле анан кайра кичине кымбат болбосо, көп мекендешибиз пандемиядан кийин квартираларын алмаштырды. Себеби азыр ушул эле жашаган үйүнө 3 комнатка 65 миң төлөгөн болсо, 50 миң, 45 миңге чейин түштү да, анан квартираларын алмаштырган мекендештерибиз көп болду. Ошондуктан ушундай дагы суроолор бар. Бизде WhatsApp группалар бар. WhatsApp группага биз ишеничтүү проверкадан өткөн квартираларды чыгарып турабыз аренда боюнча. Ошол WhatsApp группаларга кошулуп, арендадан квартираларды карап турса болот. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде түз эфирде Москвада түптөлгөн, албетте чоң мегаполисте түптөлгөн, 14 жыл мурда түптөлгөн экен, паритет турак жай агенттигинин генералдык директору, башкы директору Нургүл Кайымова бүгүн бизде Супар онлайн радиосунда конокто болду.
сиздерден келген суроолорду, сиздерден түшүп аткан сунуштардан улам ушундай аябай сонун маек болду. Эгерде ипотекага Москвадан же Россиянын аймагынан үй алам деген мекендештер болсо, балким жана биз сөз кылгандай Кыргызстандан, Бишкектен, Оштон, Жалал Абадтан үй алам деген мекендештер болсо, албетте бүгүнкү биздин коногубуздун өзүнүн номерине айтып өтөйүн, жазып алыңыздар. +7 925 153 45 56 номерине чалсаңыздар болот, же WhatsApp'тан дагы жазсаңыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Нургүл айымдын өзүнө түз байланышка чыккан болсоңуздар. Эгерде Москвада болсоңуздар, сөзсүз түрдө Павелецкая метросунда жайгашкан Шлюзовая набережная көчөсүндөгү 8-үй, 1-курулуштагы адреске барсаңыздар, 214-офиске көтөрүлсөңүздөр, сөзсүз түрдө Паритет турак жай агенттигинин дарегине, офисине барган болосуздар. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Сиздерден келген суроолор, кат кабарлар менен албетте иштешкенге даярбыз. Дайыма аман болуңуздар. Аманчылыкта көрүшкөнгө чейин тынч болуңуздар. Бүгүн бизде түз эфирде дагы да кайталап өтөйм, Нургүл Кайымова болду. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ушул видеону бөлүшүп койсуңуздар. Мисалы, кимдир бирөөгө, силердин достуңарда, тааныштарыңарга керектүү маалымат болуп калышы мүмкүн. Сиздерге да чоң терең ыраазычылык, иштериңерге ийгилик, өнүп, өсүп, өркүндөп, ошо дүйнө жүзүнө тараган маалымат борборлорунан болуңуздар. Рахмат чоң. Студияда мен Мадина Жапарова болдум. Кайрадан эфир аркылуу учурашканга чейин саламатта туруңуздар. Аманчылыкта жолугушайлы.